Печора 2БМ. В результате модернизации время свертывания-развертывания комплекса сокращено 8 раз до 25 минут. За счет этого обеспечивается его мобильность. Количество кабельных соединений сокращено в 10 раз, фактически до 2 кабелей. Параметры боевые увеличены. Дальность поражения с 25 километров до 31 километра. Высота поражаемых целей с 20 километров до 23. Ну и параметры поражаемых целей с 16 километров до 20. То есть здесь введены новые методы наведения ракет и модернизированы старые советские методы. То есть комплекс состоит из кабины управления, совершенно новое изделие. С какого года начали модернизировать? Мы модернизацию эту начали с 2013 года. С 2013 года, да? До 2013 года старый вариант использовался? Да, да. Наша модернизация при 2013 году. Кабина управления, совершенно новое изделие, абсолютно. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Кыргызстанга модернизацияланган Печора 2БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси алынып келинди. Бул техника Беларусь Республикасынан сатылып алынган жана Кыргызстандын коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай мобилдик зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Аны каалаган убакта жана каалаган жерге жайгаштырууга болот. Мындан тышкары чет элдик коргонуу ишканаларында Ми-8 күчүрмөн тиг учактарынын капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жүк ташуучу автоунаалар, санитардык унаалар, кичи автобустар сатылып алынган. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда жаңы техниканын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Техниканын жаңы запастык бөлүктөрүнүн байланыш каражаттарын, аткыч куралдарды, танкка каршы жана тиг учактын ок-дарыларын, инженердик жабдууларды, снайпердик мылтыктарды, тапанчаларды, гранатометторду, реактивдик снаряддарды жана башка көптөгөн куралдарды карап чыкты. Мамлекет башчысына Ми-8 аскердик тиг учактарынын учуу мүмкүнчүлүктөрү да көрсөтүлдү. Президент Жапаров бүгүнкү күндө эд аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жатканын баса белгилеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар акылга сыйбаган масштабтары жана кесепеттери менен мүнөздөп жатканын айтты. Садыр Жапаров белгилегенде, армиябыз бардык керектүү аскер жабдуулар менен жабдылган. Мамлекет коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражатты аябайт. Өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күчүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөргө миллиарддаган сомдор бөлүнгөн. Ал каражаттарга бир канча тиг учактар оңдолду, сатылып алынды, керектүү тетиктер алынып жатат. Президент өткөн жылдын 4-кварталында Балтех Экспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин Печора 2БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлинде чыгарып, модернизациялоо боюнча келишим түзүлгөнүн кошумчалап айтты. Азыркы күндө контракт боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы жеткирилди. Товарищ президент, здесь, как вы видите, современная полностью кабина, абсолютно новая, здесь ничего нет старого, аналогового, все цифровое. Значит, там мы видим рабочее место офицера пуска. На этом рабочем месте можно контролировать состояние пусковых установок, управлять режимами работы ракет, переводить их в готовности и делать пуск ракет, а также контролировать полет ракеты и выведение их на цель. Саламатсыңарбы, жолдош жоокерлер, сержанттар жана прапорщиктер, урматтуу офицерлер жана генералдар. Бүгүнкү күндө биз эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жаткан мезгилде жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар, акылга сыйбаган масштабтар жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуудабыз. Буга кошумча маалыматтык согуш жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнүн аскердик ыкмаларынан сырткары башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы түзүлгөн кырдаал мекенибиздин улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары күчтөндүрүүнү талап кылууда. Меймандостугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстаныбыз аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде гана түзүп жатканын белгилеп кетейин. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз.
Биз бул багытта иштерибизди тартипке келтирип, 2021-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Анын негизги максаты улуттук коопсуздугубузга коркунуч келтирген көрүнүштөрдү алдын алуу, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. 2021-жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал-жарактарды жана аскердик бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап техникаларды сатып ала баштаганбыз. Мындан сырткары, өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналарын жогорулатууга жетиштик. Армиябыз бардык керектүү жабдуулар менен жабдылууда. Коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражат аяган жокпуз жана мындан ары дагы аябайбыз. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиардтан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тик учактары сатылып алынды, Ми-8 тик учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Андан тышкары өткөн жылдын 4-кварталында Белтехэкспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин, С-125 Печора-2 БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлине чыгарып, модернизациялоо боюнча акча каражаттары бөлүнүп берилип, Белтехэкспортко которулуп, келишим түзүлгөн. Азыркы күндө келишим боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы алынып келинип, сиздерге тапшыруу алдында турат. Буга чейин дагы абадан коргонуучу заманбап аскер каражаттары сатып келинген. Ошондой эле куралдуу күчтөрдү керектүү автоунаалар жана автотетиктер, курал-жарактар менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүндү. Жолдош куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары, азыркы учур өлкөнүн саясий экономикалык, коомдук жана аскердик турмушундагы маанилүү ийгиликтердин жана өзгөрүүлөрдүн мезгили. Өлкө коопсуздугун чыңдоо жана камсыз кылуу багытында аныкталган иш-чаралар ишке аша баштады. Бул жагдай жаңы өзгөрүүлөрдүн зарылдыгын шарттап, жаңы милдеттерди коюп, армия менен биргеликте духу бийик, ынтымактуу, коопсуз коомду түзө турган тарыхый мүмкүнчүлүк жаратты. Куралдуу күчтөрдү чыңдоо, аскерлерибиздин ар тараптуу камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты толук кандуу каржылоо үчүн зарыл болгон каражатты бөлүп келгенбиз жана мындан ары дагы каржылоону уланта бермекчибиз. Кыргыз өкмөтү тарабынан куралдуу күчтөрдү чыңдоо максатында көрүлүп жаткан иш-чаралар аскер кызматчыларыбыздын моралдык, психологиялык абалын бекемдеп, демине дем кошуп, өлкөбүздүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деп мен терең ишенем. Урматтуу аскер кызматчылары, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, мекен тынчтык үчүн өтөп жаткан кызматыңардын акыбети кайтсын, Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, өсүп, өнүгө берели. Поставили 4 можно возить. Поставили кран-манипулятор, который позволяет загружать работу. Раньше иногда кран надо было пригонять, сейчас все здесь есть. Опять же, здесь можно возить 2 ракеты в контейнерах. То, чего не было раньше, скажем так, возможности. Ну и вот, если пройдем дальше, посмотрим, вот она в транспортном положении. Видите, ее зачисляешь. И она вообще выглядит как обычная машина, как обычный грузовик. Даже непонятно, что там лежит. Жолдош башчы, колбашчы, окордун жетекчиси улуп жана бакыр жанат. Сиздин назарыңыздарда тактикалык башкаруу, тутум деңгээлдүү бригада рота бөлүкчөлөрүндө колдончу радиостанция DX-22 байланыштын алыстыгы 800 1400 километрге чейин жана имараттарга 1 километр жол. Кийинки радиостанциялар ультра кыска толкундуу радиостанциялар. Жолдош башкы колбашчы, окорду жетекчиси капитан Жангазиев.
Сиздин назарыңыздагы азыркы учурда инженерлик бөлүкчөлөр менен колдонуп аткан заманбап инженерлик каражаттарды көрсөтүп Бартер жана аскердик техникалык жардам катары келген куралдардын жана оттарлардын түрлөрү көрсөтүлгөн. Бул 30 мм оттор, 40 мм 73. Бул авиационный нурстар. Булар бары и РСЗОнун ракеталары. Ми-8 курал жарактары 50 килограммдан 500 килограмм бомба илүүгө болот. Булардын ичине ЭС-кош ракеталар салынат. Аралыгы 5 километрге чейин жатат. Бул ичинде универсал күч контейнер ичине крыша 20 салынат. Калибры 23 мм, боекомплект 250.